пайызга көбөйүп, мындай бүгүнкү күндө депозиттерди коргоо фондунун көлөмү канчага жетти? Өзүңүздөн дагы так санды уксак. Өзүңүздөр билгендей биздин Кыргыз Республикасынын экономикасы аябай жакшы темп менен өнүгүүдө. Бул өнүгүү элдин дагы кирешесине оң таасирин берип атат. Анткени бизде өндүрүш дагы өнүгүп атат, кызматтар дагы, бизнес дагы өнүгүп атат. Ошого жараша элдин дагы кирешелери көбөйүп атат. Киреше көбөйгөн сайын элдер дагы жашоо турмушунда ойлонуп атышат. Эми акча каражатыбызды ортодо убакыт болуп калат, тиги кайда барып сактасак деп көпчүлүк адамдар азыр топтой башташты. Анткени азыркы мезгилде элдердин да финансылык сабаттуулугу жакшы болду, бизнести да жакшы түшүнүп калышты, жашоо турмушундагы кайсы акча бизнеске, кайсы тармактарга акчабызды сарптасак жакшы болот эле депчи. Жашоо турмушта азыр адамдардын көпчүлүгү ушу үй алсак, квартира алсак, жер участогу алсак, машина алсак, балдарыбызга той берсек, машина алсак деп тиги акча топтоону ойлонуп калышты да. Эң негизгиси бул акча топтоодо адамдар биринчи кезекте акчабызды үйдө сактасакпы, ошо топтоо максатында, же болбосо банктарга алып барып сактасак деп ойлонушат да. Көпчүлүгү банктарга ишенишет азыркы күндө. Ошон үчүн азыркы күндө банктардагы акча каражаттарынын суммасы да аябай көбөйүп жатат. Азыркы күндө азыркы кийинки 7 айдын жыйынтыгы боюнча 117 миллиардтан ашты акча каражаттар депозиттерде банктарда жана микрофинансылык компанияларда элдердин сактаган акча каражаттары. Бул жерде жеке жактардын акчасы жана юридикалык жактардын акчасы, жеке бизнес кылган адамдардын акча каражаттары. Бул каражаттардын ушу көбөйүп жатат. Анын арасында айта кетсек, банктарга ишеним эмне үчүн жакшы болуп атат? Анткени банктар көп жылдан бери туруктуу иштеп келе жатат. Банктарга онун ишеним аябай жакшы. Көпчүлүк кырдаарлар банктарды тандашат, кайсы банктарга акча каражат сактасак деп. Биринчи кезекте бул мамлекеттик банктарды тандашат. Бизде өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик банктардын башында Айыл банк менен Элдик банк турушат. Айыл банк менен Элдик банктын депозитинде акча каражаттарынын суммасын айта кетсек, ушу жалпысына 717 миллиард акча болсо, банктар 21 банктын ичинде, Айыл банкта эле 136 миллиард сом бар. Андан кийинки экинчи орунда эле бул Элдик банк турат. Бул жерде 106 миллиард сом да, 7 айлыктын. Булар депозиттери. Депозиттердин биринчи жарым жылдык менен ошо 7 айдын бул сумма күндөн күнгө көбөйүп атат. Анткени мамлекеттик банкка ишеним элдин аябай жакшы да. Анан дагы экинчи себеби, бул мамлекеттик банктарга эмне үчүн адамдар, кардарлар акча каражаттарын көп салышат? Анткени булардын жерлердеги бөлүмдөрүнүн саны аябай көп да. Биринчи кезекте бөлүмдөрүнүн саны боюнча бул Элдик банк 50дөн ашуун бөлүмдөрү бар. Андан кийинкиси Айыл банк. Ошол айыл жерлеринде дагы адамдарга шарттар жакшы түзүлгөн да, ошон үчүн. Көпчүлүк коммерциялык жеке банктардын бөлүмдөрү азыраак болот да. Ошон үчүн элге дагы мындай шарт жакшы түзүлгөндүктөн ошо мамлекеттик банктарга депозиттерди көбүрөөк салышат. Мамлекетке да ишеним жакшы да. Андан башка дагы айта кетчү нерсе, региондор боюнча алсак, элдер региондор боюнча алсак, акча каражаттардын эң мындай депозитке көп салган суммалар бул Бишкек шаары анан Чүй областы болуп эсептелинет. Анткени буякта көпчүлүк бизнес ишкерлер адамдардын көпчүлүгү ушу Бишкек, Чүй областында жашашат. Андан кийин эле ошо Ош областы, Жалал Абад областы кетет. Андан кийин башка региондор кетет. Мына ошол жалпысынан Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктарга салган адамдардын аманатынын же болбосо акча каражатынын банктарда кармап аткан суммасы 716 миллиард сомго жетип калса, бул абдан чоң каражат. Албетте сиз белгилегендей, бул элдин банктарга болгон ишеними. Эми ошол акчаны мына сиздердин аманаттарды коргоо агенттиги
элге ишенимди коргоп бересиздер да. Сиздерде канча банк менен иштешесиздер? Сөзсүз түрдө коммерциялык банктар сиздер менен мындай иш алып барыш керекпи? Алардын аманаттары кантип корголот? Элдин акчасы кантип корголот? Элдин банктардагы акчасы, банктар да депозиттери мыйзам түрүндө корголгон. 2008 жылы Кыргыз Республикасында банктардагы аманаттарды, депозиттерди коргоо боюнча мыйзам бар бизде. Бул мыйзам аябай жакшы иштеп жатат, анткени элдер бул мыйзамдын негизинде ошо мыйзам тарабынан да корголот деп банктарга ишенишип, акча каражаттарын ошо банктарга алып барып депозитке салышат. Бунун мазмуну эмне? Бул мыйзам боюнча ошол банктарга адамдар акча каражат салып атканда банктардын кызматкерлерине же болбосо башка адамдардан сурашат. Бул банктар акча каражат алып барып салсак, эртең жабылып калса биздин акча каражаттар күйүп кетпейби деп кыжалат болушат. Биз ошо банктар менен бирге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, маалымат беребиз. Азыр сиздерге келип радио аркылуу дагы кез-кезде маалымат берип атпайлы? Ошо мыйзам тарабынан коргоодо сиздердин акча каражаттарыңыздар. Эгерли банк азыркы күндө банктардын саны 21 банк. Ошол мыйзам боюнча 21 банк тең ошо депозиттерди коргоо системасында мүчө болуп эсептелинишет. Бул жаңы банк ачылып атканда мыйзам боюнча ушул депозиттерди коргоо системасына сөзсүз түрдө мүчө болуп кириши керек. Булар деген кирип атканда ошо кирүү эмесин мүчө акысын төлөшөт мыйзам боюнча. Азыркы күндө интернетте маалымат кетип атпайбы? Жаңы дагы 3-4 банк ачылат экен депчи. Ошол мыйзам боюнча эгер жаңы банк ачыла турган болсо, булар деген документтерин улуттук банкка берет, уруксат бергиле, бизге лицензия бергиле депчи. Мыйзам боюнча ошондо улуттук банк айтат, силер документтериңерди тапшырдык. Эми барып тиги Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигине барып, ошол жака депозиттерди коргоо системасына мүчө болуп киргиле деп келишет. Анан бизге келип арыз жазышат. Арыз жазышып туруп, мыйзам боюнча бизге мүчө акы төлөп, ошол жаңы ачылып аткан банктардагы биздин системага кирет. Бул эмнени билгизет? Ошол 21 банк, анан жаңы ачылып аткан банктардын баары сөзсүз ошо мыйзам тарабынан депозит кабыл алганда ошол кардарлар сөзсүз биздин агенттик тарабынан коргоого алынат да. Коргоого алынат деген эмнеси? Эгер ошол жерге, ошол банктарга акча каражат салынып атса, ошол акча каражат 1 миллион сомго чейин биз тарабынан коргоодо. Эгер банк жабылып кала турган болсо, качан жабылат? Ал улуттук банк эгер ошол банктын лицензиясын алып кое турган болсо, биз 30 күнүн ичинде ошо 1 миллион сомго чейин акча каражаты бар депозитте адамдардын акча каражатын төлөп беребиз. Ушул жерден суроо, бир эле коммерциялык банктар сиздерге мүчөбү же болбосо башка дагы микрофинанс уюмдар же башка дагы ушундай финанс институттары мүчө боло алабы? Кыргыз Республикасында азыркы күндө 30тан ашуун микрофинансылык компаниялар бар. Ошолордун арасынан 3 микрофинансылык компания улуттук банктан депозиттерди кабыл алууга лицензия алган. Бул Салым Финанс микрофинансылык компаниясы, АБН микрофинансылык компаниясы, анан Илет Капитал деген микрофинансылык компания. Үчөөнүн лицензиясы бар. Башка микрофинансылык компаниялар кредит эле беришет элге, депозит кабыл алышпайт азыркы күндө. Аларга дагы шарттары жанагындай банктарга айтылгандай эле бизге кирип атканда мүчө төлөшөт, мүчө акы төлөшөт. Андан башка дагы жыл сайын, квартал сайын бизге дагы ошо мүчө акыларды дагы төлөп турушат. Ошол мүчө акыларды чогултуп биз фондко акча каражат топтоп койгонбуз. Азыркы күндө ошол топтолгон акча каражаттын суммасы 8 миллиард 600 миллион сомго жетти. Акыркы 10 жылда банктардын ичинен проблема болуп банк жабыла элек. Биз дагы ошон анализдеп прогноз түзүп турабыз. Жакынкы арада андай банк жабыла тургандай шарттар жок. Анткени банктардын башкача айтканда
банк ачабыз дегендердин саны көбөйүп атат. Анткени банктардын жыйынтык иштердин жыйынтыктары жакшы. Өзүңүздөр байкап атасыздар, банктар жылдан жылга өзүнүн кирешесин көбөйтүп атышат. Бул эң негизги банктардын иши бул адамдарга кредит берүү. Ошол кредит берүү боюнча көпчүлүк банктардын кирешесинин 70-80% ошо пайызы ошо кредиттен алышат. Азыркы күндө жаңы информациондук технологиялардын жардамы менен мисалы элдик банк, эм банк, айыл банктары жаңы технологияларга кирип атышат. Булар башка банктар дагы ошо кардарлар банктардын офисине келбей эле кредит алып атышат да. Ошонун аркасы менен азыр кредиттердин суммасы да көбөйүп, ошо суммасы көбөйгөн сайын банктын кирешеси да көбөйүп атат. Кирешелер аябай көп суммада көбөйүп атат. Булар банк иши деген бул бизнестин бир түрү да, эң мындай кирешелүү бизнестин бири болуп эсептелет. Тобокелчилиги да бар. Тобокелчилиги да бар, бирок кирешеси аябай көп. Ошон үчүн жаңы банктар ачабыз деп атканда ошол банк системасында иштөө шарттары жакшы экенин билгизип атат, банктар да жакшы иштеп атышат. Демек банктардын мындай өнүгүүсү бул элдин дагы жашоосунан көз каранды, өлкөнүн экономикасынан көз каранды турбай, демек элде мындай иш болсо, бизнес алдыга умтулса, демек банктардын дагы ишмердүүлүгү жакшырат деген сөз экен да. Ооба, банктардын иштери менен элдин финансылык абалы бири-бири менен тыгыз байланыштуу. Анткени элге дагы бизнес кылууга акча каражаттар керек да. Акча каражаттарды алар ошол банктардан алышат биринчи кезекте. Ошон үчүн банктар керек. Тем более азыркы шартта бизнес өнүгүүсүнө да шарттар жакшы болуп атат. Биздин Кыргызстандын экономикасында арзан насыялар көбөйүп атат. Инвестициялар да келип атат. Банктардагы азыр көрсөткүч бар, ликвиддүүлүк дегенчи. Ликвиддүүлүк деген азыр 74-75-76% болуп атат бул банк системасында. Бул эң жогорку көрсөткүчтөр, анткени булар норматив боюнча 45 эле пайыз болуш керек. Иш жүзүндө ушу 75 пайызды түзүп атат да. Бул эмнени билгизет? Акча каражаттар банктарда аябай көп азырчы. Ошону элге банктар жакшы кызмат, шарттар түзүп берип атышат ошонун баары. Ликвиддүүлүк деген бул эми акчанын массасы, суммасы деп эле койсок болобу же антип туура эмес түшүнүп атабызбы? Эми жөнөкөй сөз менен айтканда ошондой деле койсо болот. Банктарда мындай резервдер, акча каражаты көп да. Анын дагы бир себеби, анткени ошол резервдер бул депозит, аманаттарда элдердин алып барып банктарга салганчы. Элдер суммасы ошон үчүн банктарга ишеним жогору болуп, акча каражаттардын, депозиттердин суммасы дагы ошо ай сайын көбөйүп атат банктарга алып барып. Ошол депозиттердин суммасы көбөйгөн сайын сиздердин фонддун каражаты да кошо көбөйөбү? Алар мүчөлүк акыны канча пайыздан төлөшөт? Анда банктар мындай динамикалуу өнүгүп атса, сиздерге мүчөлүк акы төлөөдө маселе жаралбайт да, туурабы? Мыйзам боюнча ар бир банк, жана биз айтып кеткен үстүнө кошкондо 3 микрофинансылык компания жыл сайын жылдык мөлеки пайыз мүчө акы төлөп турушат. Бул акча каражаттарды биз ошо фондко топтойбуз. Эгерде ошо бир банк же биздин бир мүчөбүз эгер эртең жабыла турган болуп калса, ошону элге 30 күнүн ичинде төлөп бергенге. Анан бизде көп суроолор берилет, банк системасында депозиттерде акча каражаттарды ошо 716 миллиардтан ашып кеткен. Анан эртең бир 2-3 жабылып калса, анан 8 миллиард сомуңар жетпейт да, каяктан акча аласыңар деп суроолорду берет да, кызыктуу. Биз айтып кетет элек, бул мыйзамда да каралган. Эгер ошондой учур болуп кала турган болсо, бирок андай учур боло турган жакын арада биз анализдеп, прогноздоп турабыз. Андай учур болбойт. Болуп кала турган болсо, анан биздин акча каражат жетпей турган болсо, биз мамлекеттен финанс министрлигине кайрылабыз, улуттук банкка кайрылабыз. Бизге тез кредит беришет да, мыйзам боюнчачы. Биз анан кийин ал кредитти алып элге жетпеген сумманы төлөп беребиз.
кайта ошол проблемду жабылып аткан банктын активдерин, офистерин, машинелерин, анан жана берген кредиттерин чогултуп кайта топтоп коебуз ал сумманы, анан мамлекетке, финанс министрлигине, улуттук банкка кайтарып беребиз. Бул эми бизде эле Кыргызстанда ойлонуп табылган эмес, бул деген эл аралык тажрыйба. 100дөн ашуун мамлекет болсо дүйнөдө, ар бир мамлекетте ушундай депозиттерди коргоо, камсыздандыруу боюнча фонддор түзүлгөн. Биз кийин эле кошулдук 2008-жылдан бери, мынакей 17 жыл болду бизге. Жакшы эле иштеп жатабыз. Биздин бар экенибизди билип, биз барбыз деп ушу сиздерге келип интернет аркылуу биз маалымат берип атабыз. Элдер ишенип атышат. Мамлекет муну ойлонуп бизди кыжаалат болбосун деп агенттик түзүп койгон турбайбы, депозиттерди коргоочу агенттик бар турбайбы депчи. Анан көпчүлүгү биринчи жолу уккандар болот, билгендери болот. Элдер көбүрөөк билсин деп биз региондорго да барабыз, областтарга чейин барып, айылдарга чейин барып. Мисалы жакында эле Таласка барып келдиңиздер, ошол жергиликтүү эл эмне деп сурашат, мисалы үчүн сиздерден кандай кызыктуу суроолорду берип калат деп атпайсызбы? Көбүнчө алар кандай суроолорду узатат? Биз банктардан, көчөлөрдөн, анан мекемелерге барып, айыл жергесине барып да элдер менен жолугушуп атабыз. Көпчүлүк элдер аябай кызыгышат, көпчүлүгү билбейт экен да ушундай коргоодо бар экенинчи. Билишет экен, эми банк болгондон кийин бул деген аябай жоопкерчиликтүү мекеме деп билишет экен, анан банктар деле жабылбайт го деп. Анан банктын артында да турган дагы бир уюм бар экенин билбейт экен да, туурабы? Билишпейт экен кээ бирөөлөр. Билгендер да бар. Албетте. Анан биз негизи мектепте окуган окуучуларга чейин, студенттерге чейин айтып түшүндүрүп атабыз. Ата энеңерге да айтып койгула, өзүңөр да билип жүргүлө депчи. Анан бирок күндөн күнгө ошо биздин агенттик бар экенин, ошо банктарга акча каражат салса, мамлекет тарабынан биз аркылуу корголуп, камсыздандырылганын угушуп, ишенип артып атат да. Кечиресиз, өзүңүзгө азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Суроону кабыл алалы. Кулакчынды кийип аласызбы? Кадырбек агай, кулакчынды кийип аласызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сиз түз эфирдесиз, айтыңыз агай. Бүгүнкү эртеңки күнүңүздөр менен. Рахмат, бирге болсун. Мен бул депозит боюнча мерейиндедим эле. Бул жигитке эме депозитти сиздер жакшы айтып атасыздар, бирок бир суроо бар да. Депозитке биз мүчө болуп кирүү үчүн канча сом төлөшүбүз керек? Бул биринчи суроо. Экинчи, депозитти канча жылга чейин сактоого болот? Рахмат. Айтып берсеңиз, түшүндүрүп берсеңиз. Сурооңузду түшүндүк. Бизге да көп ушундай суроолорду берип жатышат. Мен эгер банк акча каражатка депозитке салсам, мен эми тиги келишимге кошуп тиги камсыздандырып коюшум керекпи депчи. Сиздер камсыздандырып дагы келишим түзбөйсүздөр банктардан. Бул мыйзам боюнча банктар өздөрү төлөшөт бизге мүчө акыны. Мыйзам боюнча кардарлар депозит салып атканда эч кандай үстүнө кошуп тиги камсыздандыруу койгула деп акча каражат төлөнбөйт, кереги жок. Сиз өзүңүздүн эле депозитке салган акчаңызды ошол канча пайыз, баланча пайызга деп банк менен сүйлөшүп саласыз, ошол пайыздарды алып турасыз, салган акча каражатыңызды кайтарып аласыз өзүнүн убагы келгенде. Ушундай камсыздандыруу боюнча, коргоо боюнча биз банктар төлөшөт, өздөрү төлөшөт. Сиздерден үстүнө кошуп сумма алышпайт алар. Экинчиси, депозиттер канча мөөнөт сакталат деген сурооңузга жооп. Депозиттерди сиз салгандан кийин ошол келишим боюнча бир мөөнөткө саласыз. Эгер кандайдыр бир себептер менен турмушта боло берет, унутуп калсаңыз же жата берсин десеңиздер, тиги ал ошол эсебиңизде жата берет. 10 жылдап, 20 жылдап сиз өзүңүз кайта кайрылмайынча жата берет. Банктарда мыйзам ошондой. Анан өзүңүз ушул жерден дагы тактап кетеличи. Эгерде мисалы үчүн депозит салып койгон адам, эми көбүнчө унутпайбыз да. Бирок эми атасы салып койсо, бул дүйнөдөн өтүп кетсе, баласы билбей жүрө берсе, келишимди
келишимди мөөнөтү өтүп кетсе андан ары депозит төлөнөбү, үстүнө пайыз депозити, же ошол келишим бүткөндөн кийин токтоп калабы? Келишим бүткөндөн кийин ал ар кандай шарттары болот. Негизи келишим бүткөндөн кийин ал пайызды эсептөөсү банк тарабынан токтотулуп калат. Анткени келишимди барып узатыш керек да, ошол адам өзү келиши керек. Анан жанагы кардар эгер бир себептер менен өтүп кетип туугандары билбей жүрө берсе деле тиги банкта сактала берет ошол эсеп менен. Кээ бирде мындай банктарда кардарларга көз караштары жакшы болсо, кээ бирөөлөр айыл жергесинде негизи бири бирин таанышат да, анан кандайдыр бир себеп менен кээ бир адамдар өздөрү деле укат, атам энем ушул банкка кирип чыгып жүрчү деле деп, кээде өздөрү барып тиги кайрылышат, тиги депозити жок беле, маалымат берип койгулачы депчи. Эми ал кайрылганда дагы арыз жазып кайрылышат, анан кийин мыйзам боюнча ошол тиги банктагы айтат, тиги нотариустан же юридикалык документ алып келгиле, силер тиги ушу адамдын жакын тууганы болосуздар, анан кийин наследник болсоңор, мураскерисиңер деп, ошол менен барып алсаңыздар болот. Негизи жалпысынан мен да банктарда көп жыл иштедим, унутулуп калбайт ал акча каражат болгондон кийин. Ал эмгек мээнети менен табылган акча каражаттар да, адамдар деле, ата энеси деле үйдөгү туугандарына деле айтып коет, банкта акча топтоп атам, ошол жакта бар эле депчи. Анан ошо жөн эле калып калган акча каражаттар тиги андай аз эле учурлар болот да, ар кандай себептер менен. Бирок тиги кайрылса ошол мураскерлер төлөп берет банктар. Демек, мен коммерциялык банкка депозит же болбосо аманат салсам, пайызын алам, андан башка мен ойлонбой деле койсом болот. Аны мамлекет өзү коргоп берет турбайбы артында, туурабы? Азыр угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алып коелу. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Саламатсыздар, мен сиздерге суроо бердим эле, мен бир нерсени унутуп калыптырмын. Айтып коюңузчу, кечирип койгула айналайындарым. Ооба. Канча процент менен депозит төлөп берет эми? Канча процент менен өсүп турат? Акчаңызды банкка салайын деп атасызбы? Ооба. Жакшы. Азыр болсо биринчи радиодо жаңылыктар кызматы агай. Андан кийин маегибизди улантабыз. Так жоопту мына ошол учурда аласыз. Сиз жаңылыкты угуп биз менен бирге болуңуздар, ардактуу радио көрөрмандар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Азия өнүктүрүү банкынын Борбордук жана Батыш Азия департаментинин башкы директору Лея Гутиерес менен жолугушту. Касымалиев банктын Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон олуттуу салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Камбарата бир ГЭС долбоорун ишке ашыруу боюнча өзүнчө талкуу болду. Техника экономикалык негиздемени актуалдаштыруу аяктаганы, айлана чөйрөгө жана социалдык чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо боюнча отчеттун долбоору даярдалганы, ошондой эле өкмөт аралык макулдашууну даярдоо боюнча иштер жүрүп жатканы билдирилди. Өз кезегинде Лея Гутерриес 30 жылдык биргелешкен өнөктөштүк учурунда Азия өнүктүрүү банкы ар кандай тармакта ири көлөмдөгү долбоорлорду ишке ашырганын белгилеп, банк Кыргызстандын өнөктөшү болгонуна сыймыктанарын жана Кыргызстан экономикасынын негизги тармактарын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду колдоого даяр экенин айтты. Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун террорчулукка каршы күрөшүү боюнча аймактык түзүмүнүн кеңешинин отуруму өттү. Кыргызстан төрагалыгы астында өткөн жыйында терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы биргелешип күрөшүү маселеси каралды. Эл аралык террордук уюмдарга каршы биргелешкен маалыматтык иш-чараларды өткөрүү макулдашылды. Интернет тармагын террордук, сепаратисттик жана экстремисттик максатта пайдаланууга каршы күрөшүү үчүн практикалык семинарларды өткөрүү пландалды. Жыйынга Кыргызстан, Россия, Беларусь, Индия, Иран, Кытай, Казакстан, Пакистан жана Тажикстан, Өзбекстандын жооптуу кызмат адамдары катышты. Катардын борбору Дохада болгон окуяга байланыштуу Кыргызстандын жарандары арасында жабыркагандар катталган жок. Бул тууралуу маалымат Катардагы элчиликтин сайтына жарыяланды. Элчилик кыргыз жарандары менен туруктуу байланышта болуп, абалды тынымсыз көзөмөлдөөнү улантып жатканын маалымдады. Кыргызстандын дипломатиялык миссиясы Катар мамлекетиндеги жарандарга жергиликтүү мамлекеттик органдардын расмий билдирүүсүн көзөмөлдөп турууну жана расмий маалыматтарга таянууну сунуштайт.
Президенттин тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттерди ишке ашыруу боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова Талас облусунун Көпүрө базар айылында өткөн Ширге жыяр органикалык продукциялар фестивалына катышты. Талас, Жалал Абад жана Ысык Көл областынын фермер чарбалары жана компаниялары ички рынокко, ошондой эле Кытай, Европа, АКШ жана Жакын Чыгыш өлкөлөрүнө экспорттогон органикалык продукцияларын тартуулады. Динара Кемелова өз сөзүндө 2023-27 жылга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык иш аракеттерге токтолуп, анын алкагында органикалык аймактарды өнүктүрүү, күнөс кана чарбаларын кеңейтүү, түшүмдү сактоо боюнча чараларды ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулаарын белгиледи. Фестивалдын коноктору органикалык продукциялардын даамын татып сатып алды. Ошондой эле Көпүрө базар жана Талды булак айыл аймагынын мисалында органикалык аймак модели менен таанышты. Бишкектин Көлмө конушундагы Курулуш көчөсүнө асфальт төшөлүүдө. Муниципалитет билдиргенде бардык даярдык этабы бүтүп, учурда жаңы асфальт Курулуш көчөсүнүн Мидин көчөсүнөн Жаштыкка чейинки бөлүгүндө басылууда. Чүй областында 10 саламаттык сактоо уюмуна жаңы медициналык жабдуулар тапшырылды. Саламаттык сактоо министрлиги кабарлаганда, япониялык инвесторлордун колдоосу менен рентген комплекс, УЗИ системасы жана башка аппараттар берилди. Техника Токмок, Ивановка, Жайыл, Москва, Сокулук, Ысык Ата, Чүй жана Кемин райондук жалпы дарыгер практика борборуна тапшырылды. Бишкектин бир бөлүгүндө 3 күн газ болбойт. Бишкек газ маалымдагандай, газ өткөргүчтөрүндө оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу 12 сентябрга чейин Айни, Муромский, Кривоносов, Осмонов көчөсүндө 40 орто мектеп чектелген райондо көгүлтүрөт убактылуу өчүрүлдү. Бишкек газ абоненттерге жаратылыш газы өчүрүлгөн мезгилде энергиянын башка булактарын колдонууну сунуштады. 2026 жылы ажылыкка документтерди кабыл алуу 23 сентябрда башталат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдиргендей, каалоочулар мамлекеттик банктагы ажылык сапар эсебине баштапкы төлөм катары $2000 жана кайтарымсыз 1200 сом төлөшү керек. Каттоо тартиби бир гана электрондук же ID паспорттун негизинде жүргүзүлөт. Сауд Арабия өткөн жылы Кыргызстанга 6000 квота бөлгөн, быйыл канча квота бөлүнөрү азырынча айтыла элек. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бир АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 31 тыйын, орус рубли 1 сом 03 тыйын, Кытай юан 12 сом 28 тыйын, түрк лирасы 2 сом 11 тыйын болсо, казак теңгеси 16 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 11 сентябрда Ысык Көл областында айрым жерлеринде өткөн күн күркүрөшү күтүлүп жатканын маалымдады. Калган аймактарда күн ачык болот. Чүйдө 28 градуска чейин жылыйт. Талас жана Ысык Көлдө 26 градус, Ош, Жалал Абад, Баткенде 33 градуска чейин ысыйт. Тоолуу нарында 27 градус жылы болот. Бишкекте бүгүн ала булут каптап турат, жаан-чачын болбойт. 27 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Акыркы жаңылыктар, актуалдуу маселелер, маанилүү окуялар, идеялар, фактылар жана аргументтер, өнүгүү программалары, эл үнү. Таңкы Кыргызстан маалымат аналитикалык программасында иш күндөрү саат 8-ден 9-га чейин биринчи радионун толкунунда. Дагы бир ирет кутмандуу утаңыздар менен, ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын түз ободо угуп жатасыздар. Бүгүн биз депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Студияда аталган агенттиктин аткаруучу директору Кадырбек Букуев суроолорубузга жооп берүүдө. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Жогоруда угарманыбыздын суроосуна жообуңузду алып кетесизби? Угарман азыр суроо берди, депозиттердин азыркы күндө пайызы канча болуп атат депчи. Азыр өзүбүз айтып өткөндөй 21 банк бар Кыргызстанда, коммерциялык, алардын баары тең депозит кабыл алып жатышат. Андан башка дагы 3 микрофинансылык компания бар, Салым финанс, АБН, Элет капитал деген. Булардага депозит салсаңыздар, бул мамлекет тарабынан коргоодо мыйзам боюнча жалат болбой, бул банктарга, микрофинансылык компанияларга депозиттер сала берсеңиздер болот. Азыркы күндө депозиттердин пайызы ар кандай, ал деген депозиттин түрү да көп, анан салган мөөнөткө жараша болот. Азыркы күндө 12%, 14%, 17% деген пайыз
дагы депозиттер бар. Аны эми өзүңүздөр биринчи кезекте мамлекеттик банктарга барып ошол жерден маалымат алсаңыздар болот. Болбосо интернет сайттарда өздөрүнүн маалыматтары бар, ошол жерден тандап алсаңыздар болот. Анан айта кетчү нерсе, азыркы информациондук технологиялар ушундай жетишкендикке алып келди. Банктар дагы аны колдонуп жатат. Тиркеме аркылуу банктарга барбай эле депозит салып койсоңуздар болот. Акча каражаттарыңыздарды өзүңүздөрдүн жеке капчыгыңыздардан ошол жака которуп салып койсоңуздар болот. Ошол тиркемелерде ошол депозиттердин шарттары, түрлөрү көрсөтүлгөн. Тандап туруп ошол жактан салып койсоңуздар болот. Бирок көпчүлүк банктардан барып кагаз жүзүндө келишим алмайынча, ошо кассадан өздөрү санап өткөрмөйүнчө ишенбейбиз деп өздөрү барышат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, көчөгө чыксаңыздар эле банктардын мекемелери аябай көп, шарттары да жакшы тейлөөнүн дагы ошо кайсынысы жакса ошону тандайсыздар. Ошол азыр дагы бир маселени айта кетейин, көпчүлүк сурашат, суроо келип атат окшойт. Суроо келип атат. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Конокко суроо 17% кайсы банктар болду экен? Кайсы банктар экенин эми айтсам мен реклама болуп кетет. Интернетке кирсеңиз бар, ошол көпчүлүк банктарда ошо 17% бар. Жана микрофинансылык компанияларда да бар ошондо. Аны реклама кылышыңар керек да, Кудай ыры, элдин баары ошого барыш керек да. Бизде дагы мыйзам бар да, биз да жарнама кыла албайбыз, банктар дагы атандыкташтыкта иштеп аткандыктан. Сиз эми мындай банктардын сайтына кирсеңиз эле эми түрү да көп да туурабы? Ооба. Биринчи кезекте ошо мамлекеттик банктарга эле барсаңыз, Айыл банк менен элдик банктар, ошол жерде дагы сиздерге кээде пенсионерлерге өзүнчө тиги пайыз коюп, шарт коюп сүйлөшсөңүздөр болот. Жеке банктарда дагы жакшы шарттар бар. Алар дагы эме капа болушпасын, мамлекеттик банк айтып атат. Айтып өтөлү, жана микрофинанс уюмдары дагы жакшы пайыздарды коюп атат. Андан тышкары Кыргызстанда мына баалуу кагаздар рыногу дагы жакшы иштеп баштады. Мамлекет баалуу кагаздарды да чыгарып атат. Фондулук биржа дагы баалуу кагаздарын сатып атат. Бул жака дагы инвестиция кылса болот. Сиз негизинен ушу мындай көбүрөөк депозит койгон жакты сурайт да эми адамдарыбызчы. Дагы кошумча бир маалымат айтып кетейин дедиңиз эле. Ооба, кайсы банктарга депозит салсак болот, кайсылары жакшы деп ушундай суроолорду берет да. Анан бул деген тандоо маселеси да. Көпчүлүк кардарлар банкты кантип тандашат? Эгер финансылык сабаттуулугуңуз жакшы болсо, мыйзамда да жазылган, ар бир банктарды мындай кыдырып көрсөңүздөр болот, же болбосо сайтынан көрсөңүздөр болот, финансылык отчеттуулугу болот. Отчеттуулугу боюнча кайсы банк мындай кирешелүү иштеп атышат, жакшы иштеп атышат, ошонун боюнча карап туруп тандашат. Көпчүлүк адамдар болсо тааныштарынан сурашат, кайсы банк жакшы, кайсы банкка барып депозит ачсак деп. Кээ бирөөлөр болсо үйүнө жакын банктарды кабыл алышат. Негизи банктардын баары эле жакшы иштеп атышат. Аларды улуттук банк текшерип турат, мамлекеттик банкты счетный палатадан да башка текшерип турушат. Анан мыйзамдар боюнча анан сырттан келген аудитордук компаниялар бар. Алар тиги ар бир банк мыйзам боюнча 1 жылда бир текшерүүнү өткөрүп турушу керек. Бул башка бизнестерге караганда банктарда аябай тартип күчтүү. Буларда нормативдер аябай көп. Ошолордун баарын тең булар эметиш керек да, аткарышы керек. Анан ошо улуттук банктагы ай сайын алардан отчет алып туруп көзөмөлдөп турат. Ошон үчүн банктарда мындай тартип менен иштеп, анан так иштешип, өнүгүп жатышат. Анан кирешелери дагы көп. Ошон үчүн 21 банк бар. Каалаган банк өзүңүзгөргө жакканына карата ача бересиздер. Кээ бирөөлөр ошо кирип ишине киришип жакшы мындай тейлешет экен деп ошого каратып дагы эметишет. Эмесине пайызына да карабайчы. Көпчүлүк болсо пайызы кайсы жерде көбүрөөк экен деп ошону издешет да. Ошол эле учурда баягы банктар дагы туруктуу кардарларды издейт да. Анын тарыхы жакшы болсо жана насыя алуу үчүн кайрыла турган болчу болсо 1-2% төмөндөтүп койгон учурлар да бар, жеке өзүнүн кардары үчүн. Ошондой жанагындай кызмат көрсөтүүлөрүн улам жакшыртып атпайбы? Эми Кадырбек агай, мына сиздердеги фонддогу каражатты силер кантип башкарасыздар? Түшкөн акчаны эле чогултасыздарбы, же болбосо сиздер дагы инвестицияга жумшап аны көбөйтүүгө акыңыздар барбы? Биздин фонддо азыркы күндө 8 миллиард 600 миллион сом бар деп атпайлы. Бизде да көп сурашат, ошол акчага эмне жөн эле жата береби силерде депчи. Айта кетчү нерсе, бул эми биз элдин акчасы деп түшүнөбүз. Анткени ошол элде кыжалат болуп, эгер банк жабылып кала турган күндө төлөп бере турган акча да булчу.
коопсуздугу жагында биринчиден айта кетели, бул акча каражаттарын баары тең биз коммерциялык банктарда, жеке банктарда сактабайбыз. Биз деген мыйзам боюнча улуттук банкта эсебибиз бар, ошол жакта сакталат. Улуттук банктын көзөмөлүндө мыйзам боюнча бизде мындай тизме бар, кайсы банк операцияларына ошол акча каражаттарды жумшай алабыз, андан артык чыга албайбыз четтен. Эң негизгиси бул акча каражаттар жөн эле жатпайт, биз эми буларды көбөйтүү аракетиндебиз. Мыйзам боюнча биз көбөйтүү аракет, бул акчалар көбөйсүн деп мыйзам боюнча мамлекеттик баалуу кагаздарга инвестиция жасайбыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар бул жанагы ликвиддүүлүк жагынан эң жогорку маанидеги кагаздар болуп эсептелет. Бул жерде биздин финансы министрлиги чыгарып жатышкан баалуу кагаздар бар, мамлекеттик казыналык облигациялар, казыналык векселдердин эки түрү бар, ошолорго. Үчүнчүсү бул улуттук банк чыгарган баалуу кагаз ноталар болот, ошолорго инвестиция кылабыз. Анан көпчүлүк инвестицияларды биз эми финансы министрлиги чыгарган баалуу кагаздарга жумшайбыз. Бул деген эмнени билгизет? Бул деген биз мамлекеттик бюджетке колдоо көрсөтүп атканыбызды билет. Финансы министрлиги менен бирге биз ошо мамлекеттик бюджеттик колдоо, мамлекеттик бюджеттеги проектлерди мындай ишке ашырууда өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз. Бир жагынан өзүбүзгө да киреше алып келип атабыз. Ошол ай сайын биздин акча каражаттар көбөйүп турат. 10% тегерегинде көбөйүп турбай андай, ооба, аябай эле көбөйөт. Мындай жалпысын айтканда бир плюс-минус бир 40-50 миллион сомго чейин көбөйүп турат деги ошол баалуу кагаздардан операциялар. Кээде кичине азыраак болуп калат, кээде көп болуп калат. Негизи ошо акча каражаттар көбөйүп турат. Ушундай мыйзам боюнча инвестиция. Ишенимдүү булакка салат турбайсыздарбы? Мамлекеттик баалуу кагаздар бул ишенимдүү каражаттарда турабы? Азыр угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы. Кутмандуу таңыңыз менен. Конокко суроом бар эле. Мен Бишкекте жашайм. 80ге чыгып калган аксакалмын. Анан кийин ошо тапкан ташыганымды бир 2 банкка бөлүп салып коем да. Карылык жагындап келе аткандай болуп кетет. Анан кээде мен жашка жараша унутуп калам. Bir ay, 1,5 ay. Ошол убакта мурун банктын кызматчылары чалчу эле, кийинки убактарда чалбай калды. Жанагы конок айткандай, суроо өтүп кеткенден кийин процент кошулбайт экен. Бул биринчиси. 1 ay, 2 ay. Мисалы үчүн жанагы банкка акча салып коюп, анан өтүп кеткен кишилердики жарым жыл, 1 жылдан кийин алса, анан жанагы договор боюнча суроо бүтүп калса, начисление кылбай атат да. Жай үчүн мага дагы 1,5 айга, тиги кишилерге дагы 1 жарым жылдырга. Эми үчүн ошол убакта биздин салган акчалар мамлекеттин оборотуна айланып, банкка пайда түшүрүп атпайбы? Эми үчүн бизге начисление кылбайт? Бул жөнүндө бир жооп берип койсоңор. Чоң рахмат. Аксакал, сиздин сурооңузду түшүндүм. Бул депозит салып атканда келишим түзүлөт. Ошо келишимди баланча мөөнөткө чейин деп түзүлүп калат да. Эгерде сиз өзүңүз айтып атасыз, кээде унутуп калам деп, бул банк менен келишим түзүп атканда сиз өзгөчө дагы мындай коштуруп жаздырып койсоңуз болот, банктан суранып, тиги мен суроого бүткөндөн кийин унутуп баратса, унутуп калышым мүмкүн, тиги банктагылар чалып, тиги мага маалымат айтып коюп турсун, эстетип турсун деп сурансаңыз болот. Анан банктар деле ар бир кардарды мындай маанисин билип, тиги мамиле кылышат да. Жалпысынан анан ал жерде кардарлар да көп да, алар дагы келбей атат, может мүмкүн тиги өздөрү каалабай атат деп ойлошу мүмкүн. Жана сиздикиндей убакта менин оюмча ошо банк кызматкерлери менен ошол жерде жетекчилер менен сүйлөшсөңүз болот. Өзүңүз айткандай, ал жерде көп жылдан бери кардаркесиз, сизге өзгөчө мамиле кылышып, түшүнүшүп, келишимге ошону киргизип, анан ар бир учурда ошо унутуп калган кызматкерлер телефонун жалбай атса, ошо жетекчилигине айтсаңыздар деле, алар деле эске алып, өзүнчө сизди өзүнчө да мамиле кылып аракет кылышат алар деле.
анткени алар деле сизди таарынып башка банктарга кетип калбасын деп ойлошу мүмкүн. Конкуренция аябай көп да тиги. Андан кийин жана сиз экинчи суроо берип атасыз, ошо тиги кардар өтүп кетсе тиги пайыз эсептелинбей калат экен депчи. Ал канча келишим көрсөтсө ошого чейин пайызы кошула берет да, туурабы? жок, ошо келишимдин мөөнөтүнө жараша болот. Анан мөөнөт өтүп калса банктагы мындай жөн эле эсептей бербейт анычы. Тиги мүмкүн анын себептери да болот. Эгерде киши аманат салган кишинин көзү өтүп кете турган болсо, ал келишим 3 жылга чейин түзүлгөн болсо, 3 жыл бою ал киши жок болсо деле пайызы кошула береби? Жок, ошол мөөнөткө чейин кошула берет. Анан жана ал мөөнөт өтүп кетип, анан кийин эч ким келбей атса, ошол жөнүндө айтып атат окшойт аксакал. Тиги 4-5 жыл өтүп кетсе деле анан кийин эмне үчүн тиги пайыз эсептелинбейт деп суроо болуп атат окшойт. Ал эми мыйзам боюнча ал жерге ошо келишимди карап, анан өзүңүздөр дагы кардарлар карап турушуңар керек, качан мөөнөтү бүтөт депчи. Дагы угарманыбыз байланышта бар. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Саламатсыз. Жана азыркы эле 80 келип калган аксакал эң туура суроо берди. Ушуну банк учету итечиш керек. Эмнегедир ушул окшойн учет элек. Ал 80 келип калган аксакалдайт, мен 82деги жигитмин. Мындайда чын адамда болот. Память начарлап кетет. 80-80ден кийин ошону унутуп калса, суроо бүтүп калса, именно банкта ушундай закон болсо туура болор эле. Минимальный процент, маселе минимальный 10%. Ладно, ошол кошула пайыз кошула берет. Анан жарым жылдан кийин эсине келип калат, 1 жылдан кийин эсип калып, ал кошулуп жүрө бериш керек. Ата бу жерде банкта хитрый поступок болот да. Ушуну эске алсаңар, жана аксакал эң туура сурооду берди. Аксакал, түшүндүк сиздин сурооңуз. Эми мен айтып кетпедимби, банктар арасында мындай конкуренция аябай күчтүү, бирок ошол өзүңүз тейлеп аткан банкта менен сүйлөшсөңүз болот. Алар жекече келишим түзүшү дагы мүмкүн. Эгер тиги сиз унутуп калсаңыз, келбей калсаңыз дагы процент пайыз эсептеле берсин депчи, ошол банктын жетекчилиги менен ошол жердеги операционный бөлүмдө дагы түзүп же кошумча бир эскертүү сүйлөшсөңүздөр болот. Азыр банктар эми мындай сергек турбайбы атаандаштык? Жок, банктар деле түшүнүшөт, көпчүлүк кардарлардын шарттарына угушат, эмеге мындай ошого жараша дагы келишим түзүп коюшу мүмкүн. Мындай тиги жеке деп атам го, орусча айтканда индивидуальный депчи. Ал жагында эле банктарда пенсионерлер менен аксакал кишилерге мындай өзгөчө мамиле кылышат. Анан майрам сайрамдарда да куттукташат, кээ бир банктарда аябай өзгөчө маани беришет да. Ошон үчүн банктын жетекчилиги менен ошол жерде кызматкерлерге кайрылсаңыздар болот. Мында мага өзүнчө жекече тиги ушундай жазып койгулачы, келишим түзүп койгулачы десеңиздер, алар деле түшүнүп мамиле кылышат. Бизге чалган аксакалдар абдан мындай финансылык жактан сабаттуу экен, акчасын бөлүштүрүп, тобокелдиктерди бир эле банкка эмес, бир нече банкка салып койдук деп айтып атпайбы? Эми мына Кыргызстанда ушул аманаттарды коргоо боюнча кепилдиктин суммасы көтөрүлгөн. 2-3 жыл болуп калдыбы, 1 миллионго чейин. Ошентип депозиттердин суммасы өсүп атса, анан аманат же болбосо кепилдиктин да суммасы өсүшү мүмкүнбү? Стратегиясында кандай сиздер бул жагын карай элексиздерби? Кепилдик учуру келгенде, кепилдик учур деген бул улуттук банк бир банкта мындай кыжаалат проблема болуп лицензиясын алып кое турган болсо, ошол учурда төлөнүп берет 30 күндүн ичинде. Азыркы мыйзам боюнча биз төлөп беребиз. Кардарларга маалымат беребиз интернет аркылуу, башка каражаттар аркылуу. Ушундай банк жабылып атат, акча каражаттарыңар, депозиттериңер болсо ушундай биздин адрес боюнча келесиздер, арыз жазасыздар, аласыздар депчи. Аны ошол жабылып жаткан банктар деле өздөрү деле биз менен кошо иштешип кабар беришет. Анан азыркы күндө ошол депозиттериңиздер тиги 1 миллионго сомго чейин болсо, ошо 30 күндүн ичинде төлөп беребиз. Анан бизден сурашат, 1 миллиондон ашып болуп калса эмне болот депчи. 1 миллиондон ашып сумма болуп калса, анда өзүңүздөрдүн дагы бир кезегин күтүп турасыздар. Биз экинчи кезек менен ошол тиги банктардан дагы активтерин сатып, тиги акча каражат толгондон кийин анда төлөп беребиз. Анан 1 миллиондон ашып калган суммабыз төлөнбөй калат экен, күйүп кеткен деген болбойт. Ал мыйзамда жазылган, биз төлөп беребиз аны дагы.
эң жакшысы жана аксакалдай кылып бөлүштүрүп коюш керек турбайбы? Анан 1 миллион сомдон ашып баратса башка банкка салып. Финансылык сабаттуу ушу мыйзамды билген адамдар ошондо ойлошот, бөлүп салып коюшат. Эми көп кээ бир адамдар бөлүп деле салбайт, анткени ошол банкта биздин банк системасы 30 жылдан бери иштеп атат. Ишеним жакшы, бир банк эле кармай беришет. Анан кээ бирөөлөр бөлүп салып коюшат. Ал эми ар бир адамдын өз ыктыяры да. Бөлүп салып коюшат. Анткени 2-3 банк бир эле мезгилде жабылып калат деген, бул деген чанда бир боло турган нерсе да. Негизи акыркы айтып атам, 10 жылдын ичинде бир да банк жабыла элек, андай маселе боло элек, жакын арада болбойт деп да мен айтып кетем. Биз деген анткени анализдеп, прогноздоп турабыз. Анан дагы айта кетчү нерсе, бизге суроолор беришет, ошо депозитке салган сумманын валютасы түрлүү болуп да, сом менен салышат, доллар менен салышат, евро менен салышат, башка валюталар менен салышат. Ошолордун баары тең эле корголобу же только сом менен салгандар корголобу депчи. Бардык валютада салган депозиттер коргоодо бизде. Дагы депозиттердин түрлөрү болот. Ислам принциптери боюнча салынган. Азыркы күндө ислам принциптери боюнча, шарият шарттары боюнча депозитке акча каражаттарды 5 банк кабыл алат. Бул Эко-Исламик банк, мамлекеттик 2 банк, Айыл банк, Элдик банк, Эм банк, Бакай банк, ушулар кабыл алышат. Ошол жактагы ислам принциптери менен кабыл алынган депозиттерди да биз да коргойбуз. Эми мына сиз да айтпадыңызбы, айылдардын баарын кыдырып, бул агенттиктин максат мааниси жөнүндө түшүндүрүп жатабыз депчи. Анан мындай калк арасында маалымдуулукту жеткирүү дагы деле актуалдуу ойдон калып атабы? Ооба, азыр деле аксакалдар дагы суроо берип атышпайбы? Анткени жана мен башында айтып кеткендей, бул акча каражатты эмгек мээнети менен табышат аксакалдар. Мурунтан бери чогултуп келатышат, пенсияларын чогултуп атышат, башкалар бизнес кылып чогултуп атышат, топтоп атышат. Булардын топтоонун себеби эмне? Үй алабыз, балдарга жардам болсун дешет, машина алабыз дешет, балдардын окуусун төлөйбүз дейт. Башка дагы максаттар менен чогултушат. Анан бул депозиттердин кандай корголот, бул маселелер боюнча элдер билгиси келет, маалымат билгиси келет. Кээ бирөөлөр банк болгондон кийин банкты да бирөөлөр көзөмөлдөтүп эле ишенип алып барып салышат. Үстүнө кошуп ушундай атайын банктардагы аманаттарды, депозиттерди коргоо боюнча мыйзам бар экенин көпчүлүгү билишпейт экен. Айыл жергесинде өзгөчө анын себеби бар. Айыл жергесинде өзүңүздөр билесиздер, күнүгө эле шаардыктар кошуп интернетте отура беришпейт. Алар деген айылда өсүмдүк өстүрүшөт, мал чарбасы менен талаада жүрүшөт, тоодо жүрүшөт, жайлоодо жүрүшөт. Анан биз ошол максат элдер билсин деп, акча каражатын да үйдө эле сактабасын деп маалымат берип, түшүндүрүштерин жүргүзүп жатабыз. Анан жана мен маалымат берип кеттим, акча каражаттардын, депозиттердин негизи бул Бишкекте чүйдө экен суммалары, тиги 80%. Айыл жергелерде жок экен. Бизден сурашат, эмнеге мындай депчи. Анан мен дагы өзүм деле айыл жергесинде чоңойгом, азыр деле айылда катышып жүрөм. Анткени айылдыктар эми биринчиден банктардын жанагы пайыздары асыраак экен, ага караганда айыл чарбасына өсүмдүк өстүрөлү, мал кармайлы деп ошондой маданият бар да, ошол тарабынан. Азыр өзүңүздөр байкап атасыңар, айыл жерисинде элдердин финансылык акча каражаттары көп, аябай. Болбой эле арасында көпчүлүгү үйдө сактагандан көрө банкта сактайлы деп, банктага эмне үчүн алып барышат? Топтоо максатында. Анткени үйдөн топтолбой калат экен. Үйдөн кармашса эле тиги туугандары же болбосо үйдүн мүчөлөрү сурай беришет, акча берип бар эмеспи, берип тургулачы деп сарп болуп кетет. Топтоо максатында балдарыбызга чогултайлы, тамалайлы, үй алайлы, тойго бергенге дагы деп банкка сактаганы жакшы да. Банк анткени адамдар сураса дагы мен банкка салып койдум эле, келишим суроого бүтө эле деп түшүнүк берип коюшат да. Ушундай да байкадым да, ушундай маданияттычы. Бул жакшы маданият, элдердин финансылык сабаттуулугу өзүгүп атат. Акча каражатты топтогонду үйрөнүштү. Акча каражаттарыңыздарды топтоңуздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар деп элге да айтып кетет элем. Айылдыктардын арасында мен да угуп калдым. Күзүндө малын семиртип, анан эми кышында буга чөп жем коротуп отурбастан
сатып банкка салып коелу, жазында кайра алабыз деп дагы банкка салгандар да бар экен, бир 6-7 айга деп коелучу. Эми сиздердин эл аралык кызматташтыгыңыздар кандай жана ээптин алкагында дагы кандай иштерди алып барасыздар? Эл аралык иштерди активдүү жүргүзүп жатабыз. Анан жана сиз суроо берип кетпеңизби, азыркы күндө кепилдик Суммасын 1 миллион сом экен депчи. 1 миллион сом бул 2023 жылдан бери ушул 1 миллион сом болду. Ага чейин болгону эле 200 миң сом болчу. Мамлекет өкмөт президент колдоп ушу 1 миллион сомго көбөйтүп элдин да ишеними ошо 5 эсеге көбөйдү деп айтсак болот. Анткени банктарга да жакшы болду. Булчу өзүнчө эле эме колдоо болуп атат да биз тарабынанчы, мамлекет тарабынан элдин ишенимин көбөйтүп 5 эсе. Анан бул 1 миллион сом жетиштүүбү, качан көбөйөт деп сурап атпайсыздарбы? Ошол эл аралык тажрыйбадан биз анализдеп көрдүк. Бул жакынкы тиги кошуналарда, мисалы Россияда 1 миллион 400 миң сомдой болот да, алардын рубль менен биздикин салыштыргандачы. Анан бирок алардын да түрлөрү бар. Казакстанда дагы биздикинен кичине көбүрөөк. Биз азыр сунуштар даярдап атабыз. Жогорку кеңеш өкмөткө алып чыгабыз. Акырын бул 1 миллион сомду дагы көбөйтөлү. Анткени экономика өсүп атат, элдин дагы кирешеси көбөйүп атат. Киреше дагы экономиканын сыртында калбасын депчи. Анткени айтып атпайсызбы, банктарда азыркы күндө депозиттердин суммасы 716 миллиарддан ашык депчи. Элдин колунда банктардан сырткары жүргөн акчанын суммасы андан да эме бир топ эле көп да. Жок дегенде бир 200 миллиард, 300 миллиард болушу мүмкүн да. Такталбаган маалыматтар боюнча мамлекет деле анын статистикасын эсептеп атат. Өзүңүздөр билесиздер да, чөнтөктө жүргөн элдин акчасын санаш деле так санаш кыйын эле. Ошолордун баарын тең экономика алып келиш керек. Анан булар деген банктарга салса, банктар деген жана бизнесмендерге акча каражат керек, ар дайым кредит алышат, ошого бериш керек. Ошол максатында биз дагы ошо элге дагы мындай ишенимди жогоруласын деп 1 миллионду дагы көтөрөлү деп аракеттер, иштерди кылып атабыз. Рахмат сизге. Атайын убакыт таап, чакыруубузду кабыл алып, Биринчи радионун студиясына келип, суроолорго жооп бергениңиз үчүн бизге байланышка чыккан угармандарга дагы биз ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандын экономикасы өнүксүн, анын ичинде жашап аткан элибиз бай жана бактылуу жашасын, өлкөдө депозиттердин суммасы өсө берсин дейли. Ардактуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Кадырбек Букуев суроолорубузга жооп берди. Программаны мен Назира Молдокулова алып бардым, режиссер Бакыт Ашрахманов, ал эми Facebook баракчасына кесиптешибиз Урмат Жээнбеков жайгаштырып турду. Ушул эле программаны эми сиздер Биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге болуңуздар.